Медицина кызматкерлеринин балдарды үйлөрүнө барып кароосу Саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругунун негизинде жүргүзүлөт. Үйгө баруунун негизги максаты балаңыздын жана башка үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун колдоо жана сактоо. Жаңы төрөлгөн балага биринчи жолу үйгө барууну үй бүлөлүк дарыгер жана медайым эне бала төрөтүүнөн чыккандан кийинки алгачкы 3 күндө жүргүзөт. Эне менен баланын ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөр жок болсо, кийинки үйгө барууларды медайым жүргүзөт. Андан кийинки үйгө баруулар 7-14 күндө жүргүзүлөт. 21 күндө 1,5 айында жүргүзүлөт. Баланын жашоосунун алгачкы 6 жумасында медицина кызматкерлеринин тез келип турушу бул мезгилде эне жана жаңы төрөлгөн баланын жашоосундагы эң орчундуу этап экендигине байланыштуу. Дал ушул мезгилде бала жана анын энеси күйөөсүнүн, баласынын, атасынын жана башка үй бүлө мүчөлөрүнүн колдоосуна муктаж болушат. Медайымдын кийинки үйгө баруусу бала 7 айга толгон кезинде болот. Бул үйгө баруусунун негизги максаты баланын тамактануусун, кошумча тамактардын жыштыгын, көлөмүн жана түрлөрүн баалоо болуп эсептелет. Ошондой эле медайым ымыркайдын өсүп өнүгүүсү үчүн коопсуз чөйрөнүн камсыздалышын баалайт. Медайымдын үйгө кийинки баруулары 1,5, 2,5 жана 3,5 жашта жүргүзүлөт. Бул үйгө барууларынын максаты баланын төмөнкү багыттар боюнча өсүп өнүгүүсүн баалоо болуп саналат. Сүйлөө жөндөмү, баланын кыймыл аракетинин активдүүлүгү, өзү теңдүү балдар жана чоңдор менен мамиле түзүү, баланын өз алдынчалыгы. Бул үйгө баруу тартиби бардык үй бүлөлөргө тиешелүү. Эгерде үй бүлөдө тобокелдик факторлору, анын ичинде эмчек эмизүүдө жана баланы багууда кыйынчылыктар болсо, медайымдын үйгө баруу жыштыгы көбөйөт. Эгерде зарылчылык болсо, үйгө барууну үй бүлөлүк дарыгер жүргүзөт. Үйгө баруу учурунда медайым 2 айга чейинки балдарда оорунун кооптуу белгилери бар же жок экендигин текшерип жана ата-энелерге аларды кантип таанууну үйрөтөт. Бала эмчекти начар эмет же эмчек эмүүдөн баш тартат. Балада карышуунун башталышы, дайыма уйкусуроо же эс учун жоготуу, онтоп дем алуу, тез дем алуу ылдамдыгы мүнөтүнө 60 же андан көп болсо, сүбөөсү өтө күчтүү, ичин көздөй тартылса, дене табы 38 градус жана андан жогору болсо же тескерисинче 35 жана 5 жана андан төмөн болсо, бала кыймылдабаса же стимулдаштыруу болгондо гана кыймылдаса, алакан менен таманы саргайса, эриндери жана тили көгөрсө, бул кычкылтектин жетишсиздигин билдирет. Киндиктин айланасындагы териси кызарса же киндиктен ириң акса. Эгерде медицина кызматкерлери баладан коркунучтуу оорунун төмөндүгү белгилеринин кеминде бирөөсүн эле байкаса, эне баланы дароо ооруканага жөнөтөт. Мүмкүн болушунча ооруканага чейинки биринчи тез жардамды көрсөтөт. Медайым ымыркайды 6 айга чейин жалаң гана эмчек менен эмизүүнү сунуштайт. Эне сүтү минералдык заттарга, витаминдерге жана иммуноглобулиндерге бай жана баланын ден соолугу үчүн өтө маанилүү. Эне сүтүнөн башка суусундуктарды бербеш керек. Бала эмчек эмүүнү сураган сайын эмизип, күнүнө 8ден кем эмес жолу эмүүсү керек. Бала эмизген энени тынчсыздануудан жана стресстен коргоо керек. Эненин жашоосу тынч болуп жана толук кандуу тамактануусу керек. Медайым наристени эмизүүдө көкүрөккө туура кармоого жана туура жайгаштырууга жардам берет. Наристе 6 айга 180 күнгө жеткенде анын тамактануу муктаждыгын жалаң гана эненин сүтү камсыз кыла албай калат. Эненин сүтү менен кошо бала күч кубат алып, тамактануу муктаждыгын толугу менен камсыз кылуу үчүн балага кошумча азык катары берилүүчү тамагында жетиштүү калориялар, белоктор жана микроэлементтер болушу керек. Баланын тамактануу рациону ар түрдүү болуп, төмөнкү азыктарды камтыш керек. Үй жаныбарларынан алынган азыктар, балык, сүт азыктары, буурчак өсүмдүктөрү, буурчак, төө бурчак, соя, жасмык, жаңгактар, мөмө жемиштер жана жашылчалар, айрыкча кызгылт сары түстөгү мөмө жемиштер, күч кубат бере турган ар түрдүү май азыктары да кошулушу керек. Наристенин толук кандуу өсүп өрчүшү, ден соолугу чың болушу үчүн ата-энеси баланын жашоосуна активдүү катышуусу өтө маанилүү.
Медайым ата-энеге баланын муктаждыктарын билүүгө жана өсүп өнүгүү темпин жакшыраак түшүнүүгө жардам берет. Бала менен биргеликте ойноп, чогуу убакыт өткөзүүгө кеңеш берет. Анткени бала оюн аркылуу курчап турган дүйнөнү тааныйт. Эне менен бала үчүн баланын төрөлгөнүнөн баштап атасынын катышуусу, колдоосу жана жылуу, ишенимдүү мамилеси өтө маанилүү. Медайым үйгө барганда баланын салмагы жана өсүп өнүгүүсү канчалык экендигин жашына жараша баалайт. Эгерде баланын өсүп өнүгүүсү көрүнөрлүк артта калса, анда медайым ата-энеге тиешелүү колдоо көрсөтүү үчүн кайсы жакка кайрылуу керек экендиги боюнча жолдомо берет. Жаш балдар көп нерселерге кызыгып, көп кыймылдашат. Ошондуктан кокустуктардын алдын алуу үчүн коопсуз шарттар түзүлүшү керек. Медайым жугуштуу ооруларды алдын алуу үчүн балдарды эмдөө канчалык деңгээлде маанилүү экендигин айтып берет. Медайым төрөттөн кийинки мезгилде болуучу кооптуу белгилерге баа берип, эненин ден соолугуна жана бейпилдигине кам көрөт. Кайсы убакта медициналык кызматкерге тезинен кайрылуу керектигин түшүндүрөт. Ошондой эле медайым үй бүлөлүк зомбулуктун жана анын тобокелдиктерин көзөмөлдөө аркылуу үй бүлөлүк кырдаалга баа берет. Медайым атасынын жана башка үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугуна дагы кам көрөт. Медайым үй бүлөдө баланын жана анын энесинин ден соолугуна таасир этүүчү кыйынчылыктар, тынчсыздануу жана ар кандай көйгөйлөр пайда болгон учурда башка адистерде, мисалы, социалдык өнүктүрүү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерин, укук коргоо органдарын жана билим берүү уюмдарын жардамга тарта алат. Медицина кызматкерлеринин үйгө баруулары өзгөчө кырдаалдар учурунда, анын ичинде COVID-19 учурунда дагы маанилүү бойдон калууда. Ата-энелердин стресстери, тынчсыздануулары балдардын жүрүм-турумуна таасир тийгизиши мүмкүн. Ошол себептен медицина кызматкерлеринин үйгө барып көрүүсү ата-энелерге балдарынын туура тамактануусуна, толук кандуу өсүп өнүгүүсүнө, коопсуз шарттарды түзүүдө ишенимдүүлүктү, эмоционалдык колдоону берүү үчүн абдан керектүү. Коронавирустук инфекция COVID-19 учурунда жашаган аймагындагы эпидемиологиялык кырдаалга жараша үйгө барып көрүү, үй бүлөлүк дарыгер же медайым тарабынан медициналык бет кап тагынып 1,5-2 метрден кем эмес аралыкта же телефон аркылуу, ошондой эле WhatsApp, Skype, Zoom жана башка аркылуу, бирок ар дайым видео баарлашуу менен жүргүзүлөт. Ошентип үйгө баруунун артыкчылыктары булардан турат. Баланы кароо үйүндө ага тааныш шарттарда жүргүзүлөт. Кезек күтүүнүн кажети жок. Башка бейтаптар менен байланышпайт. Баланын күндүк режими сакталат. Сиз балаңыздын ден соолугу жана толук кандуу өсүп өнүгүүсү боюнча далилденген сунуштарды гана эмес, ошондой эле бардык үй бүлө мүчөлөрүнүн ар тараптуу колдоосун дагы алаарыңызды унутпаңыз.